Мына ушул Аксуу Исфара, булар Аксууну, мына бул Аксууну. Булар Исфара деп документтер көрсөтөлү деп бул үчүн дагы укмуш талаштык. Бир сөз менен көрсөтөлү Исфара дарыясы деп коелу болду деп айтып, нет. Бул биз Аксуу дарыясы дейбиз. Силер Исфара деп жаза бергилер документтериңерге. Биз Аксуу деп жазабыз документтерибизге. Деп Аксуу деп жаздырдык акырыч. Ал биз жазабыз Аксуу Исфара деп жазабыз скобкага. Булар Исфара Аксуу деп скобкага жаза турган болушту. Аксуу Исфара дарыясына курулган көпүрө биз тарапта калды. 6 ай талашып жүрүп араң макулдаштык. Ушу көпүрөнүн, Көкташтын көпүрөсүн, туугандар. 6 ай талашып жүрүп араңды макулдаштык. Мурда 4 көчөдөгү жолдун узундугу 275 метр болчу. Азыр ал 22 метрге кыскарып, 253 метрди түзүп калды. То есть көпүрө биз тарапта калды. Буга мен ойлойм, биздин көкташтыктар, бүткүл эле лейлектиктер, баткендиктер өтө чоң ыраазы болот деп. Мында Дача Капчыгай автожолун тажик тарап куруп пайдаланат. Ал эми Миңөрүк Самаркандык автожолун кыргыз тарап куруп пайдаланат. Ар ким өзүнүн жолун курсун дедик. Мурда бир келишимибиз бар эле, общий курабыз деп. Көрсөк общий кура албайт экенбиз. Булар өздөрүнүкүн өзү курсун, биз өзүбүздүкүн өзүбүз курайлы. Бардык одинаковый расстояниясы бирдей эле. Жол. Дача Капчыгай автожолунун астынан Капчыгай айылынын тургундарына жайытка чыгуу үчүн 10 даанадан ашык мал жана техника өтүүчү туннелдер каралган. То есть баягы Капчыгайды көрсөтүп койгулачы. Жолду көрсөтчү. Мына. Мына Капчыгайлыктар мына ол жака эмеге жайлоого чыгат, малга чыгат, чөпкө чыгат, туурабы? Мына жака. Ошондо мына жол курулуп калса, биз кантип чыгабыз деген суроолорду коюшту. Ошо суроолордун негизинде биз могул жерлердин астынан бир эми ал проектлерде көрсөтүлгөн болуш керек, удобный жерлерден 10 чакты туннелдерди жасаттык. Машина өтөт, чөп ташыса болот, мал айдап өтсө болот, просто нарак-барак өтсө болот. Ушуну жасаттык. То есть Капчыгай элинин дагы эмесинин оюну, Аксай элинин оюну дагы бул жерде эсепке алдык. Төрт көчө жолун тараптар талаптарга ылайыкташтырып биргеликте пайдаланат. Ал жолдун 10 метр полотносу, эки жагынан 15 метр коопсуздук тилкеси баары нейтралдык статуска ээ болду. Төрт көчө. Мына туугандар, мына бул 10 метр полоса, полотно дороги деп коет, не деп коет, кыргызча не дейт билбейм. Ушул полотно дороги. Эки жагынан биягынан 15 метр, биягынан 15 метр коопсуздук тилкелери болду. Ошол жерде отуруп мына бул бардыгы нейтральный болду. Мурда ушунун бардыгы мына бул жерлер билбеген, мына бул жерлер биздики болчу мына. Мына бул жерлер биздики эле. Бирок мына бул жерлердин бардыгына тажиктер отурган. Мына бул жерлердин бардыгында тажиктер отурган. Ушунун бардыгын алдырабыз, үйлөрдү баарын алдырабыз, бул жер нейтральный болуп калат. Всё. Аталган жолдорду куруу менен Лейлек районуна жана Сүлүктүү шаарына транспорттук каттамдарга шарттар жакшырат. Тактап айтканда, Миңөрүк Самаркандык автожолу ишке берилгенден кийин Баткен Аразак багыты боюнча каттамдын узундугу 30 километрге кыскарып, жарандарга эл аралык келишимдин негизинде тоскоолдуксуз каттоо мүмкүнчүлүктөрү жаралат. Ошол эле учурда бул багытта төрт көчө жолунда пайдалана беребиз. Убагында муну айттым мен жазып коюштур, окуп коеюн. Убагында Адакам Адымар төрт көчө тажик тарапка таандык деп 49 жылга ижарага алып протоколго кол койгон. Ошол эле учурда Тумбадан Варукка чейинки автожол кыргыздарга таандык деп көрсөтүлгөн эмес. Эгерде ошону зеркальный көрсөтүп койгондо, Тумбадан Варукка чейин Аксай менен өткөн жол бул кыргыздардыкы, төрт көчө тажиктердики деп көрсөтүп койгондо бүттү эле. Укмуш сонун болмок. Ансыз булар бир тарапты көрсөткөн төрт көчө тажиктердики деген дагы, биз тарапты карабай коюшкан. Аны караш үчүн аларды талаш керек, тартыш керек эле, барып алып арак ичип алып протокол кол коюп келе бербестен. Так, бизде ушул маалыматтар дагы бар.